Алар Кыргызстанды тириги да, алардын тириги. Алар ойлойт да, эмне болсо дагы Кыргызстан турат го депчи. Анан ошол мен фильмге кирди жокпу ал жерин билбейм, бирок ошол Кыргызстан эркиндик алды деп сүйүндүк. Анан ошон үчүн келип отурбайбызбы дейт да. Эми жакшы да ошондой бир таянар толсоосучу адамдыкы деле. Биз деле канча тууганыбыз болсо да ошонун ичинен бирөөсү улам санаганына анан айтабыз да, менин агам бар, менин мындай таекем бар же ушундай депчи. Ошол сыяктуу Кыргызстан турганы менин оюмча бул чоң эле алар үчүн керек болуп атат, бирок биздин ишибиз жогураак болуп атат да. Салкын эле мындай эле карап барсыңбы жоксуңбу. Кыргызстандын эли катары бизде жоопкерчилик көбүрөөк деп ойлойм. Биз аларга көбүрөөк түшүнүү менен караганга, өзүбүздү адамгерчиликтүүрөөк алып жүрүүгө милдеттүүбүз деп ойлойм да. Анткени алар кысылган, кыйналган турмушта жашашат да. Биз СССРдин убагында кандай эркин чыгып сүйлөп өзүбүздүн аспабыбызды ырдай алчу эмеспиз. Мисалы көчөдө отуруп бирөө комуз ойноп атканын көрүп ошондой нерселерди эстейсиң да. Биз азыр дардактап жүрөбүз го. СССРдин убагында мындай эле жерди карап эле королорго жашынып эле жашаганбыз. Алардын жашоосу да ошондой экенин эстетип коюшубуз керек да. Аларда бир эмес, эки катар кысымга түшүп болгондор бар. Бирөөсү мисалы ошол жакта жашайт, чет өлкөдө, анын үстүндө дагы область деген бар, анын үстүндө республика болот да. Мисалы да.